Жүзүңүздөн нур төгүлүп, ажарыңыз ачылып турушун кааласаңыз, ал үчүн бет тереңизге кам көрүп түрдүү маскаларды колдонуп туруңуз. Бырышты кетирүүчү маска. Күрүчтү бардык эле тамакка салаардан мурун суу куюп чылап коюңуз. Бир аз убакыт өткөн соң суусун башка идишке куюп аласыз. Ошол күрүчтүн суусу менен күнүнө 2 ирет бетиңизди жууп, кийин таза суу менен тазалап жууп коесуз. Мындай ыкма бетиңизди агартып, бырыштарды кетирүүгө жардам берет. Петрушка маскасы. Негизи эле көк чөптөрдүн организмге тийгизген пайдасы зор. Ал үчүн бир дана петрушканы майдалап, ага бир аз лимон ширесин тамчылатып, кийин бетиңизге 20 мүнөт коюп коесуз. 20 мүнөттөн соң жылуу суу менен жууп салуу керек. Бул маскадан соң бетиңиз агарып, жашарып, сонун болуп калат. Дене мүчөбүздүн көздүн алдындагы тери абдан назик болуп саналат. Ал назик болгондугуна байланыштуу бырыштар дагы бат түшөт. Бырыш түшүүнүн алдын алуу үчүн төмөнкү масканы колдонуңуз. 2 аш кашык таза балга ошончо өлчөмдөгү ун азыгын жана жумуртканын сарысын кошуп аралаштырып аласыз. Даяр болгон аралашманы бетиңизге сүйкөп 20 мүнөттөн кийин жылуу суу менен жууп салуу керек. Бат-баттан кургагандар үчүн атайын үй шартында жасалган маскаларды сиздерге сунуш кылабыз. Быштактан жасалган маска 2 чай кашык жумшак быштакка 1 чай кашык сүт, 1 чай кашык бал кошуп аралаштырсаңыз, бетти сууландыруучу сонун маска келип чыгат. Ал масканы 25 мүнөт бетиңизге коюп, кийин жылуу суу менен жууп саласыз. Аталган масканы жумасына 2 ирет колдонсоңуз болот. Петрушка жана сметанадан жасалган маска. Бул маска сизге бир гана бетиңизди жылмакай кылып койбостон, терини агартуучу дагы касиетке ээ. Ал үчүн дагы майлуулугу жогору болгон сметанага петрушканын согун кошуп аралаштырып аласыз. Кааласаңыз бир аз каймак дагы кошуп койсоңуз болот. Даяр болгон масканы жарым саат бетиңизге коюп, андан соң жууп саласыз. Азыркы жарыяланган маалыматтар бүт бары Zaman KG сайтына таандык.